Рух санатты. Жакшынакай рекламаны бергиле, бир эле жума калды, бир эле жума калды. Бул деген тиги кирүү акысыз бесплатный десе чөнтөккө акча түшпөйт экен деп эптеп септеп эле бергиле, дүңгүрөтө рекламаны бергиле, могу келатат. Момундай, үнүңөр барго, момундай бир акчаны чөнтөккө шыпырарда тим эле түп эле сүйлөйсүңөр го. Сүйлөгүлө рухсанатты рекламаны бергиле. Иштеп атасыңар Минкультурада тим эле 60-70 миңден айлык алып атасыңарбы 90 миңге чейин. Бергиле рекламаны нормально. Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим? Мейкин Азия деп атып мына аягы билинип калды, могу шоу бул деген. Только чөнтөккө иштеш үчүн уюштурулган нерсе 700 миң деген гонорар коет. Азыркы чыныгы маданияттуу фестиваль, маданиятка керектүү фестиваль кайсы келатат билесиздерби? Кичине мындай кабар барбы? Рух санат деген фестиваль болгон атат. Мындай кичине бир момундай рух санат, момундай өлкөдөн момундай живой ойногон жанагындай аспапчылар келатат деген бир момундай бир патриоттук сезим болуп атабы? Жок, нөл. Анткени рекламаны көрүп атасыңарбы силер, бир дүңгүрөгөн рекламаны. Эмне себептен мындай рекламаны бербейт? Мына уже аз калды башталарына. Эмнеге бербейт? Анткени чөнтөккө иштегенге мүмкүнчүлүк жок биякта. Мейкин Азияны билесиңерби кандай? Момундай реклама дүңгүрө. Төтөкта момундай ырчылар келатат. Бүт эле карасаң шу. Бир да мындай живой бас гитара биягында турган, соло гитара, барабандар биягында, клавишалар монуп турган, Янни келатат дегендей бир живой группа жок. Шоу, айтып атпаймынбы? Шоу. Акча жасаштын амалынан уюштурулган шоу. Ошон үчүн 700 миң деп гонорар, ошон үчүн билеттер. Эл артисттери келип жалдыраса да киргизбей койду го. Музыкалык мектептин директору Бишкекте килтейген. Ушу мен Чолпонтага эс алып келип случайно кире кетейинчи деп замминистрга чейин чалып звонить этсе, билет сатып алыңыз деп. Биз эл артистти киргизбей койду. Глейген музыкалык мектептин директору ошону киргизбей койду. Жюрилерге, эмелерге, ырчыларга учурашып эле чыгайынчы десе киргизбей койду. Көрдүңөрбү? Бул жерде только эптеп орундуктарды сатыш керек, чөнтөккө иштеш керек, жана глейген гонорарларды эптеп толтуруш керек. Бул шоу, бул акча жасаш үчүн иштелген нерсе да. Бул рух санат калды, скучный, рекламасы да скучный, эч ким көрбөйт аны. Бир нормальный бир класс ала албаптыр, бир 200гө жетпеген эме турат, лайк. Биздин бияка рух санатка кимдер келатат билесиздерби? Жандуу состав ойногон инструменталисттер келатат. Дүйнөнү дүңгүрөткөн казактарда Туран деген фольклордук топ бар. Ордо сахнадай бүт Европадан, Америкадан, Турциядан, Центральный Азия бүт дүңгүрөтүп, жана гарлогой менен ырдап, момунтип жүргөн. Бүт дүйнө аларды тим эле момундайынан тосуп алган. Ошолор келатат. Лео деген жанагы сыбызгы момундай сыздатып ойногон бар го, чачы узун момундай көчмөн индейцтердин маданиятын көрсөткөн. Ошондойлор келатат. Профессорлор келатат, профессорлор. Алардын баардыгы эмне үчүн келатат? Биздин тиги Минкультураны сыйлаган үчүнбү? Жок. Роза Аманованы сыйлаган үчүн келатат. Роза Аманова суранган үчүн келатат. Роза Аманова 2000-жылдан бери чуркап жүрүп, бул жалаң спонсорлорду издеп, кыздын маданиятын, өнөр-поздорду бириктирип, салттуу музыканы уюштуруп келип, эл аралык деңгээлге чыкканда рух, санат, рух адамдын руху санат болуп калсын өмүр бою деп туруп, атын коюп туруп, ачылышын жасап Бишкекте Академия наукта атай мени да чакырды. Мен Тоң райондук музыкалык мектептин директору болом. Тиги 20га жакын инструментти ойнойсуң деп мага звонить этип, чакырып ачылышына Нурлан Нышанов агайлар менен ошол жерде отуруп ачылышын көрүп, Роза Аманова, Азамат Капарович, анан могу жаңы келген министр Мирбек Мамбеталиев болуп ачылышын жасап, Чолпон ата өтөт,
1, 2, 3 август деп. Анан азыркы рекламасын карасам, бир дүңгүрөгүн мына эртең рекламасы чыгыш керек, ана чыгыш керек десең деле жок, десең деле жок. Ушу Роза Аманованын бир кадырын кадырлап койдуңарбы силер? Бул өнөрпоз. Биринчиден Курманбек Дастанды 5 саат айткан 90-жылдары. 90-жылдары Курманбек Дастанды 5 саат айткан Роза Аманова. Ага чейин Тууганбай Абдиев айткан. Мына экинчисинен Аялбашы менен Курманбек Дастанды 5 саат. Андан кийин Олжобай Кишимжанды ушунун айтуусу менен өнөрпоздордун рух духу көтөрүлүп, тимеле дем күч берген. Ошонун аркасы менен канча дастанчылар чыгып атат. Бул канча дастанчыга устат болуп атат. Өнөрдү барктабайсыңар силер, Министерство культура, өнөрдү барктабайсыңар силер. Арасында бар мыкты адамдар бар, бирок арасында Итибай, Чотубайлар бүт былгытып атат.